Айырмасы эмне болду билесиздерби бул жерде? Бул жерде айырмачылык башкы машыктыруучу ал убакта Милан Эшенов болчу. Ал бул жолкусунда эми мына фактылар турат. Австралия 5 гол, ассаламу алейкум. Кытайдан 5 гол, ассаламу алейкум. 10 гол менен жүрөбүз да. Film Gojo Go Productions. Бүттү достор, утулдук. Австралиядан 5, Кытайдан 5. Салам алейкум, домой. Тилекке каршы мына ошо Азия кубогунун финал этаптарында оюндардагы жыйынтыкталып калды биз үчүн. Анткени негизги беттештерде жеңилдик болгону дагы 5 голдон 10 голду өткөзүп алдык өзүбүзгө. Натыйжа өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми акыркы оюн Кытай менен болот. Ал Кытай менен оюнду билем, ойнобой деле койгон дура эле болот го. Достук беттеш катарда мындай эле салам алейкум, катар кандайсыңар деп элечи. Башка мүмкүнчүлүк жок. Мисалы, могу Панда Кап турнири болгон жылдарда көрдүк да башка оюндар жакшы болду. Мисалы, тайпалык этаптан чыгып атканда дагы оюндар мыкты өнүгүп келген да. Япония менен тең чыгып келген Кыргызстан U20 жаштары бүгүнкү күндө 2-5 Кытай менен жеңип турат да. Панда Капта турниринде ойнодук го Кытай мененчи. Ошол эле балдар, ошол эле оюнчулар, ошол эле оюндар, ошол эле Кытай, ошол эле Кыргызстан. Эмнеси бар, эмнеси айырмачылыгы? Болгону бул жолкусуна биз утулдук. Болгону дагы крупно от души эле утулдук да. Ошол эле Кытай болду го, мисалы да, эмне кыйынчылык бар эле да. Биздин оюнчулар таптакыр чуркабай алган, ойнай албай калган, физика жок болуп калган. Мейли оюнчулар го эми өзүнүн аракетин кылышты, башка кылды. 2 гол жаратты, бир оюнчу аз болду. Бирок ошо барса ойнап барышты. А бирок башка башка машыктыруучулар эмне кылды деген суроо да. Схемасын жашап коюп бербейби? Схемасына жараша оюндарын түзүп бербейби? Оюнчуларды түшүрбөйбү жаңы мындай демүчкө толуп турган оюнчуларды? Андан кийин билбейм эми. Милан Эшеновду дагы бир аз ыңгайсыз учурда кетирип салды. Же аанда эмес, же башында эмес, же аягында эмес да. Мисалы, ошол тайпалык этапта мисалы Япония менен тең чыктык, башкасын урдук, калгандарын уруп тең чыгып, мисалы утулбастан чыгып келген болчу да турнирденчи биринчи ошол тайпалык этаптардан. А бул жокусунда ассаламу алейкум дароо эле утулуп кетти абыз. Болгону 5 гол менен экөөбү подряд жедик. Эртең Кытай менен кандай болот билбейм, бирок ошо ал жагы кызыксыз эле болуп калды. Бул оюндарды көптөгөн күткөн инсандар бар болчу. Мисалы Япония менен тең чыккандан кийин, бизде мына ошол жаштарыбызда мүмкүнчүлүктөр көп экен, келечеги кең жигиттер экен. Ошол эле мисалы Мадановтар, ошол эле Мадаминовтар, ошол эле Эсманалиевтер, башкасы болсун, Бекназда. Бирок бүгүнкү оюндар таптакыр окшогон. Кечээ Австралия мейли, Австралия бир аз күчтүүрөөк экен, башка экен дедик. Бирок Кытай менен буга чейин ойноп жүрдүк го. Буга чейин уттук го. Болгону да үйүндө күйөрмандардын астында 0-1 утуп туруп, экинчи орунду алып келдик го ошо Панда Капта. Айырмасы эмне болду билесиздерби бул жерде? Бул жерде айырмачылык башкы машыктыруучуларда. Башкы машыктыруучу ал убакта Милан Эшенов болчу. Буга чейин болжолдуу түрдө айтып келаткан болчу эми ошо башкы машыктыруучу Милан Эшеновду алмаштырбаш керек депчи. Ал бул жолкусунда эми мына фактылар турат. Австралия 5 гол, ассаламу алейкум. Кытайдан 5 гол, ассаламу алейкум. 10 гол менен жүрөбүз да. Бул таптакыр туура эмес, таптакыр ыңгайсыз нерсе да. Милан Эшеновду же ошол жана айткандай эле башында же аягында кетиш керек болчу. Же башында коюп бердиби? Мына ошол Милан Эшенов балдарды даярдап, башка кылып, ошол Илбирстин балдарын бул жакта мисалы КПЛде утулуп ылдыйдатса жүрсө дагы, ошол балдарды тарбиялап, өстүрүп, өзүнүн акыл кеңештерин берип, мына ошол турнирге даярдап берген болчу. U20га даярдап алып чыгып, тайпалык этаптардан бирде жеңилбестен Японияга тең чыгып, финалдык этапка алып чыккан болчу Азия кубогунунчу. Эми мына мынтип Азия кубогуна чыккандан кийин, ассаламу алейкум, Милан Эшенов сизге чоң рахмат деп туруп, башка Алексей Попков эле ким ошону алып келди. Анан силер жарат берген жок да, азыр чын айтайын. Мен жеке пикирим ошол Милан Эшеновду аягына чейин, буга чейин айткан болчук, эгерде Instagram барасынан көрсөңүздөр болот. YouTube'дан дагы бар. Милан Эшеновду же аягына чейин калтырыш керек болчу, аягына чейин. Анткени мына ошол оюндарды аягына чейин калтырбай турган болсо, анда башка машыктыруучу келген болсо, анын буга чейинки басып өткөн жолдордун даамын унутат да. Буга чейинки басып өткөн жолдордун кыйынчылыктары кандай экенин бул башка машыктыруучу билбейт. Эгер ошо басып өткөн оюндардын кыйынчылыктарын билбегенден кийин алдыңкы оюндарда кантип жыйынтык чыгарышы мүмкүн достор. Милан Эшеновду коюп бергенде балким башкача оюн жүрмөк да. Башкача оюнду көрсөтүп бермек Милан Эшеновчу. Анткени ошо Панда Кап турниринде ага чейин да Кытай менен ойногонбуз да. Ошолордон бир аз болсо дагы анализ алып чыкты. Анализин жүргүздү, башка кылды. Оюн стратегиясын өзгөртө турган оюнчулар түшүрмөк. Азырча Милан Эшенов болгондо.
Мисалы Австралия менен жок дегенде 5 гол өткөзүп жибербейт элек Австралиядан дагычы. Бир болсо азыраак гол өткөзүп элек. Же болсо биз 1 эмес 2 же 3 гол киргизет элек Австралияга каршы беттеш. Анткени Мирлан Ишенов ошол оюндарда анализ алган болчу. Ошол оюндардан алдын эле Ишенов айткан эле бизгечи ошо комментарий берген болчу. Биз мына оюн Панда Cup турнири болгону Азия финалдык оюндарынан алдыңкы анализ жүргүзүүчү оюндар. Анткени биз ошо А тайпасында Катар менен дагы, Кытай менен дагы жана Австралия менен дагы оюн алып барабыз деген эле. Натыйжасын көрдүк. Анализин чыгарды, бирок аны кетирип салды. Ады башка оюнчу, башка машыктыруучу жыйынтык чаман. Утулдук башка болдук, жок болдук достор. Эми кийин кандай болот билбейбиз эми. Өзүңөр оюңдар айтыңдарчы. Негде ушул нерсе туура болду. Кимде күнөө да чын алганда? Же оюнчулардабы, же башка машыктыруучудабы, же башка бирөөдөбү? Же биз күйөрмандардабы?